Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Каныбек Асанкариев жана Мира Шукуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Эне мээнетин адал эмгек, таза ниет менен гана актай алабыз. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков энелер күнүнө карата куттуктоо жолдоду. Фитосанитардык лабораторияларды курууга каражат булагы табыла элек. Бүгүн Республикада журт фракциясы айыл чарба тармагындагы маселелерди талкуулады. Күмөндүү себептер менен камакта жаткан же кылмыш иши козголгон саясатчылар жана жарандык активисттердин иштери кайра каралып чыгышы керек. Саясатчылар менен юристтердин пикири. Эрки күчтүү адамдар. Ош областында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында спорттук мелдеш болуп өттү. Эне мээнетин адал эмгек, таза ниет менен гана актай алабыз. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков энелер күнүнө карата жолдогон куттуктоосунда айтты. Жашоонун башаты эне мээриминде, эненин балага болгон улуу сүйүүсүндө. Биз сиздерге бардык жакшы тилектерди, таза ниетибизди, сөздүн берметин арнагыбыз келет. Сиздер сый-урматка, жылуу мамилеге, ар тараптуу колдоого татыксуусуздар. Энелер алдында ар бирибиздин парзыбыз да, милдетибиз да чоң, деди мамлекет башчысы. Ошондой эле бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков 12 баатыр энени жана эл аралык аренада Кыргызстандын атын тааныткан балдардын апаларын кабыл алып, жылуу куттуктады. Энелер күнүнө карата уюштурулган иш-чарадан Рахат Жаныбекованын репортажы. Энелердин майрамына карата көп балалуу энелер жана эл аралык аренада Кыргызстандын атын татыктуу тааныткан балдардын апалары бүгүн президенттин кабыл алуусунда болушту. Аларды ак үйгө чейин балдары, неберелери коштоп келишкен. Өлкөнүн ар бурчунан келген апалардын жүздөрүндө толкундоо байкалып турду. Алардын бири 70-те таяп калган Жаңыл Кожогулова, 7 баланы татыктуу тарбиялап өстүргөн. Ар бир баласы өзүнчө бүлө күтүп, очор-бачар жашап жатканын айтат. Баатыр эне ордени менен сыйлана турган укканда ишенбептир. Анткени 3 жылдан бери документтери туура эмес болуп артка кайтарыла берген. Кубанып атабыз айлана. Рахмат президентке ушу бизди баалап, ушинтип баатыр эне кылып койгонуна ыраазыбыз. Сыйлоо аземине чакырылган 19 эненин эң улуусу 80 жашта, эң жашы 36-га толгон. Аларды президент Сооронбай Жээнбеков жылуу кабыл алып, майрамы менен куттуктады. Өз сөзүндө эне мээримин, мээнетин, талыкпаган адал эмгек, таза ниет менен актаса болорун белгиледи. Эне дегенге, энелерге бул ыйык деген сөз абдан жарашат. Сиздер энелер ушу ыйык деген сөзгө татыктуусуздар. Сиздерге күнүгө урмат-сый көрсөтсөк дагы бул аздык кылат. Майрам күндөрү 8 март энелер күнүндө ар дайым бизди ушу жарык дүйнөгө алып келген энелерибизди, апаларыбызды ар дайым эстейбиз. Колдон келген мээримизди берип, Аллахты урмат сыйга бөлөп, колдон келген белектерди берип, мына аракет кылат балдар. Бул дүйнөнү ушул келгенде апаларыбыздын бешигири менен бул дүйнөнү тааныганбыз. Апанын тарбиясы бул өзгөчө тарбия, баланы тарбиялоо бул мамлекетке абдан чоң салым кошкон, абдан чоң эмгек. Ошол тарбия абдан чоң таасир берет. Бийлерин алган бул тарбия эненин тарбиясы. Мына мен 60-ка келип калдым. Кайсы жашта болбо, кыйналганда биринчи оозуңа апаң келет, Кудай келет, апаң келет. Өлкө башы көп балалуу энелерге Баатыр эне орденин тапшырды. Ал эми Кыргызстанды эл аралык аренада татыктуу тааныткан жана өлкөнүн имиджин алдыга жылдырууда зор салымын кошкон жарандардын апаларына алкыш айтып, акчалай сыйлык берилди. Болбосо болбойн, балдарым аман болсунчу деп койдум, эмне дейм. Анда эле көп эметкен жокмун да, болбой калды го деп. Кээ бирөөлөр айтты, бербейт эми. Ай өтүп кетсе, жыл өтсө берилбейт деди. Ана берилбейт турбай деп, маани бербей калгам. Келиним чуркап, апа ушинтип болмой болуптур, сүйүнчү дейт, болсун айланай. Деп кобуран жаман сүйүнүшүп, сүртүгүшүп алар толкунданып отурушат ушу кезде үйдө. Баарден куттукташып, апа аман бол, сиз болбосоңуз биз каякта кале деп. Балдарынын жетишкен ийгиликтери үчүн президенттин алкышы Ош областынын Өзгөн районунун тургуну Айсалкын Эсенбаевага да жарыяланган. Ал белгилүү улакчылар Манас Кыяз Ниязовдордун апасы. Өзү Баатыр эне 2 кыз 5 баланы тарбиялап өстүргөн. Бир уулу Манас Ниязов Норуз 2018 Көкбөр оюнунда мыкты оюнчу аталган. Улакка барам дегенде башка жумуштарды токтотуп туруп дагы болсо ушул улакка барышчу.
Ошон үчүн дагы ушулардын аркасында жүргөн үчүн ушундай ийгиликке жетишти деп ойлойм, Кудайга шүгүр. Эң чоң балам Жаныш болчу, ол Ошто улак чаап жүрчү. Ол эми пенсияга чыкканына байланыштуу азыр 4 балам улак чабып атат. Баламан улактарда чабышат, атасы кошулуп артыгы. Ошондон чакырып, ушу бизди неме кылган ушу төбөм көккө жетип сыймыктанып турам. Ошондой эле кабыл алууда болгон энелерге президенттин атынан балуу белектер да даярдалып тапшырылды. Манас эпосу жазылган китеп белекке берилди. Анда сиздерди дәвр жолу куттуктайм, майрамыңыздар менен сыйдыгыңыздар кут болсун. Ушу сиздерди, юбилейиңиздерди, жалпы эле Кыргызстаныбызды, Кыргыз элин, Кыргызстан элин Кудайым болду, жакшылыктар болсун. Ананда белегибиз бар, 2 белек. Бирөө мына Манас китеби, балдарга окуп бересиздер. Анан дагы белегибиз бар. Ошо белекти алган чегитле үйгө. Рахмат сиздерге, рахмат. Саламат болуңуздар. Эскерте кетсек, энелер күнү 2012 жылдан бери май айынын 3-жекшембисине белгиленип келет. Кечээ күнү президенттин жарлыгы менен 7 жана андан көп баланы толук тарбиялап өстүргөн 1354 аял Баатыр эне ордени, 6 баланы толук тарбиялаган 454 аял эне даңкы медалы менен сыйланды. Рахат Жаныбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Күмөндүү себептер менен камакта жаткан же кылмыш иши козголгон саясатчылар жана жарандык активисттер кимдер? Алар саясий куугунтукка кабылдыбы же жасаган кылмыш үчүн айыпталып жатышабы? Соңку кездерде кыргыз коомчулугунда саясий негизде козголгон кылмыш иштерин кайрадан карап чыгып, адилеттик орнотуу талабы көп айтылууда. Жума башында буга байланыштуу атайын форум дагы болуп өткөн. Андан тышкары кечээ күнү президент Сооронбай Жээнбеков сот тутумунда реформаны аягына чыгарып, адилеттүү сот системасын орнотууну тездетүү керектигин билдирди. Бул туурасында кененирээк Мирбек Айтикеев баяндайт. Саясий себептер менен куугунтукка алынгандардын иши кайра каралышы керек. Соңку кездери кыргыз коомчулугунда бул маселе байма-бай көтөрүлүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун сот тармагындагы реформаны алдыга жылдыруу аракети жана башкы прокуратура, УКМКнын жетекчилерин алмаштыруусу буга негиз болууда дешет эксперттер. Өзгөчө Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Канатбек Исаев жана Өмүрбек Бабановго карата козголгон кылмыш иштери коомчулукта нааразычылык жараткан. Депутаттардын пикиринде учурда өлкө башчысында, жогорку кеңеште бул маселе боюнча эрк бар. Эми ошол эле Өмүрбек Текебаев боюнча, Канат Исаев Канат Исаев боюнча, Бабанов боюнча, эми бир топ саясий чоң ишмерлер боюнча ушуну алганда азыр мына көп тегерек столдор отуп атат. Бул боюнча бир топтогон адамдарыбыз мындай нааразычылык протест акцияларына чыгып атат. Ошон үчүн аларды да ынандыра тургандай кылып, бардыгы бирок мыйзам чегинде болуш керек. Бардык чечимдин баарын тең ушул 7-этаждагы айрым элдер менен, айрым бир чиновниктер менен макулдашып туруп чечимдер кабыл алына баштаган. Ошонун баарын токтотушубуз керек деп кечээ президент өзү айтты. Анда эч кандай мындай саясий басымдыктар болбойт, бирөөлөргө буйрутмалар берилбейт деди. Өткөн жылы президенттик шайлоонун алдында массалык башаламандык уюштурууга шектелип кармалган Канатбек Исаевдин ишинде жаңы жагдайлар ачылууда. Буга ошол эле иш боюнча кармалып турган жарандык активист Мелис Аспековдун Исаевке карата көрсөтмөнү кылмыштуу топтордун жана тергөөчүлөрдүн кысымы астында бердим деген билдирүүсү себеп болгон. Парламент өкүлдөрү да учурунда бир топ кылмыш иштери күмөндүү негиз менен козголгонун айтышууда. Кичинекей мамлекет болгондуктан баарын көрүп турасыз, эмне себептен кандай болгонун. Ошондой эле, мисалы үчүн, ошондой эле кылмыш жасаган көптөгөн жарандар башкаруу партиянын арасында жүрөт, алар бирөөдө жоопко тартылган эмес да. Бул көрүнүп турат, мындай тандоо иретинде болгон кадамдар болуп турат. Ошондуктан мен кайталап коеюн, ар бир ишти өзгөчө караш керек. Баарын бир эле корзинкага оптом бошоткон туура эмес болот. Анда негизги соттун принципи бузулат. Ал эми сиз айткандай прокуратура, коррупцияга каршы кызмат, алар өздөрүнүн аракеттерин жасап бүттү. Эми гана сот гана чечет. Сот алардын далилин туура тапса, күчүнө калтырат. Жок, бул жерде кысым болгон, саясий кандай бир аралашкан болгон болсо, анда сот карабай калышы мүмкүн. Себеби Конституцияда негизги принцип бар. Эгерде кандай бир түшүнбөстүк болсо, ал айыптоочунун пайдасынан эсептелет деген сөз бар да. Ошону эске алып туруп, далили так болбосо, анда сот акташ керек.
Эксперттердин пикиринде учурда камакта жаткандардан тышкары өлкөнүн сыртында жүргөн саясатчыларга козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун текшерүү керек. Мисалы, өткөн жылы Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановго массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярданган деген негизде кылмыш иши козголгон. Бирок саясатчы андай кадамга барбаганын жана барбасын дайым айтып келет. Я хотел бы попросить моих избирателей, мою команду, не поддаваться всякого рода провокациям. Выборы закончились. Теперь не нужно подвергать гонениям те, которые бегали за других кандидатов. Нужно объединять народ. Нужно менять страну. Шайлоо бүттү. Шайлоодон кийин элибиздин бардыгын башын бириктириш керек. Алардын көз карашыны менен айырыланбай, Бабановго жүгүрдүң, же башка талапкерге жүгүрдүң деп бөлбөй, бизде жалгыз бир элибиз бар, бир мамлекетибиз бар. Биз бардыгын бириктирип туруп, мамлекетибизди алдыга алып чыгышыбыз керек. Жума башында депутаттар, саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан форум болду. Анда учурда 33 адамга саясий негизде кылмыш иши козголуп, көпчүлүгү камакта жатканы айтылды. Мындан улам жыйындын катышуучулары мыйзам кабыл алып, аларга мунапыс берүү, ырайым кылуу жана алардын иштерин жаңы жагдайлардын негизинде кайрадан кароо аркылуу сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу сунушун айтышты. Есть два способа. Большинство политиков. Муну чечүүнүн эки жолу бар. Саясий мотив менен кармалгандардын жакындары алар акталыш керек деп жатат. Бул иштерди саясий буйрук берүү менен чечип кое турган болсок, алардын легитимдүүлүгү жоголот. Көптөгөн суроолор пайда болот. Бирок ал адам боштондукка чыгат. Экинчиден, жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу делип, ишти кайра караса да болот. Менимче бул эң жакшы жол. Мындай учурда кайсы бир кылмышка айыпталып жаткан адам өзүн мыйзамдуу түрдө актай алат. Андан тышкары, жыйындын катышуучулары президент менен жогорку кеңеш бул маселеге олуттуу көңүл бурат деген пикирде. Эми азыркы коомдо болуп аткан окуялар, коомдо болуп аткан процесстер, айрыкча мына акыркы кезде жогорку кеңеште ТЭЦтин тегерегинде маселелердин каралып атышты. Ошол боюнча чечимдин чыгышы, мына президент Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы боюнча сөз козгоп ошол жерде айтканы, анан жылдын башында коррупцияга каршы күрөшүү ниетин билдиргени, бул баары бирдикте карасак, ошол буга чейин биз айтып келген жанагы саясий куугунтук, саясий мотив менен соттолгон дегендерди кайра башынан карап, кайра башынан чечимдерди тастыктап чыгуу, карап чыгуу, эгерде чынында эле ошол мисалы үчүн биз айтып аткан, коомчулук айтып аткандай жасалма иш, жалаа болгон болсо, актоо чечимин чыгарууга толук негиз бар, и ошого үмүт да бар. Анткени коомдогу процесс ошондой үмүткө, ошондой ишеничке жакшы негиз берет. Буга чейин жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубу түзүлүп, камакта жаткан депутаттардын абалы менен таанышкан. Ошондой эле алардын жакындарын кабыл алып, пикирлерин угушкан. Мирбек Айтыкеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Өлкөдө экстремизм фактылары көбөйүүдө. Акыркы 4 ай аралыгында эле бул боюнча 284 факты катталып, 159 кылмыш иши ачылган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бүгүн маалымат жыйынында билдиргенде, кылмыш жасагандардын арасында аялдар да бар. Ошондой эле 4 ай аралыгында 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталганы маалымдалды. Алардан аут болгондордун саны 167ге жеткен. Өкмөт мүчөлөрү фитосанитардык лаборатория курууга каражат таба элек. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги Республикада журт фракциясынын отурумунда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов айтты. Эске салсак, Нарын, Баткен, Жалал Абад областарына лаборатория курууга Казакстан $100 миллион каражат бермек. Бирок айрым себептерден улам биздин өкмөт ал жардамдан баш тарткан. Эми министрлер кабинетинин алдында каражат табуу милдети турат. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү айыл чарбасынын учурдагы абалы тууралуу маалымат беришти. Анда азык-түлүк коопсуздугу, кадр маселеси, экспорт жана импорт боюнча суроолор талкууланды. Кененирээк Мерим Ташибекова баяндайт. Өкмөт мүчөлөрү айыл чарба тармагынын азыркы абалы тууралуу маалымат беришти. Бирок өнүгүүнүн приоритеттүү багыттары айтылган жок. Депутаттар бүгүнкү баяндаманы ушундай баалашты. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун маалыматы боюнча тармакта баары жайында. Бирок депутаттар суроо бере келгенде бир топ олуттуу маселелер чечиле электиги ачыкка чыгып калды. Алсак, өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен бизде өндүрүлгөн товарларды бул альянстын аймагына алып чыгууга шарт толук түзүлө элек. Учурда Талас жана Ысык көл
областарында толук жаңыланган жана жабдылган лабораториялар иштеп жатат. Бишкек шаарында лаборатория учурда ремонт иштери аяктап бүттү. Ош шаарында лабораториясынын курулуш иштери сентябрь айына чейин бүткөрүлөт. Ал эми калган Нарын, Баткен, Жалал Абад областарында фитосанитардык лабораторияларын жаңылоо Казакстан Республикасынан келе жаткан гранттын эсебинен куруу каралган. Ал каражат келбей калгандыгына байланыштуу республикалык бюджеттен карап берүү бүгүнкү күндө маселеси өкмөттө каралып жатат. Эске салсак, бул аймактарга фитосанитардык лаборатория курууга Казакстан $100 миллион грант бермек. Бирок айрым себептерден улам биздин өкмөт бул каражаттан бир тараптуу баш тарткан. Анын айынан лабораторияны куруу убактысы 2 жыл кечеңдейт. Аны курууга каражат да табыла элек. Маселени чечип жатабыз деп эл өкүлдөрүн жоготкоткону менен айрым көйгөйлөр азыртан эле башталган. Коңшу өлкөлөр биздин ишкерлердин чет өлкөгө алып чыгып бараткан товарларын өткөрбөй койгон учурлар бар экен. Жакында эле мына Кыргызстандан бараткан продукцияны Россия менен Казакстандын чек арасына киргизбей коюптур. Сертификаты берилгенин алар тааныбай коюптур деп чыгып атпайбы? Интернеттен окутабыз да, ал эмне андай болуп атат? Биздин эмне реестрге кирген лабораторияны кабыл албай атышабы? Сертификатта жазылган айыл чарба продукциясынан сырткары дагы дыйкандар башка продукцияны да кошуп калат кээдечи, ушундай кездешип калып атат. Ошондо текшерилгенде чыгып калса, ошол менен эле кайтарылып же штрафовать етіп, штраф стоянкаға қойып болса, башқа учурларда бүгүнкү күндө бизде айыл чарба продукциясыны Казакстан территориясында, Россиянын территориясында токтоосуз эле кетти. Ошондой эле депутаттарды Алай районундагы Сары Таш жайытын Өзбекстанга убактылуу колдонууга берүү боюнча маселе кызыктырды. Маалыматтар боюнча жайыттын ар бир гектарын $10-15 ижарага берүү боюнча келишим түзүлүп жатыптыр. Бирок азырынча мал ылаңдарынан коргонуу боюнча чаралар көрүлө элек экен. Жайыт комитети айтып атат, биз уже $10 $15 багына коюп койдук депчи, $15 чейин гектарына деп. Өзбекстанга сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. А бул жерде эмне себептен ветврач тараптагы документтерге көңүл бурбайсыздар? Бул негизги маселе да. Негизги бул ветврач менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да, кайсы жайлоого чыгат? Ал жайлоодо кайсы ооруларга коркунуч бар? Фракция мүчөлөрү айыл чарба министрлигиндеги кадр маселесине да өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Себеби министрликтин аймактардагы өкүлдөрү статисттердин ролун аткарып калганы айтылды. Жыйындын соңунда өкмөт мүчөлөрүнө конкреттүү тапшырмалар берилди. Казакстан Республикасы тарабынан техникалык жардам катары бөлүнүшү $100 миллион АКШ боюнча макулдашуу денонсация болгондугуна байланыштуу тез аранын ичинде каржы булактарын аныктасын. Айыл чарба өндүрүштөрүндө кредитти жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча тиешелүү иш-чараларды көрүү менен жумушту күчөтсүн. Фитосанитардык лабораторияларды жабдуу менен камсыз кылуу Нарын, Жалал Абад жана Баткен областындагы фитосанитардык көзөмөл пункттарында курулуш иштерин тездетүү боюнча иш-чараларды жүргүзсүн. Белгиленген маселелерди ишке ашырууга 1 айлык мөөнөт берилди. Ал эми фракциянын бүгүнкү чечими жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башчыга, эсептөө палатасына жана министрликтин өзүнө жөнөтүлө турган болду. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС. Кече кечинде Жалал Абад областынын Аксы районунун Абылетти майыл аймагында сел жүрүп, бир нече турак жайды суу каптады. Ошондой эле Куруташ сайынан келген суу Дейрес Талдыбулак ички чарбалык унаа жолундагы бетон көпүрөнү агызып кетти. Жол каттамы токтогон. Мындан тышкары аймактагы 12 гектар айдоо жерин сел жууп кетти. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүшүүдө. Bir neçe жылдан кийин Кыргызстандын мектептериндеги эң жогорку баа 5 эмес 7 болуп калышы мүмкүн. Учурда окуучулардын билим деңгээлин баалоо системасын өзгөртүү сунушталып жатат. Демилгечилердин айтымында жаңы тартип окуучу кайсы баага татыктуу экендигин азыркыдан так аныктоого шарт түзөт. Учурда долбоордун концепциясы иштелип жатат. Мындан тышкары өлкөнүн билим берүү тармагында дагы бир өзгөртүү сунушталып, адистер айыл жергесиндеги балдарга жалпы республикалык тест түрлөрүнүн суроолорун жеңилирээк кылып түзүүнү сунушташууда. Кененирээк Кайыр Жайлообеков айтып берет. Кыргызстандагы мектептер 7 балдык баалоо системасын өтүп калышы мүмкүн. Бул туурасында Кыргыз билим берүү академиясынан билдиришти. Учурда демилгеленип жаткан системанын концепциясы иштелип жатыптыр. Бирок анын мүнөздөмөсү жана кайсы учурда кандай баа коюлат аныктала элек. Эгер ал иш жүзүндө ашырылса, окуучулардын билим деңгээлин так аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт дешет демилгенин авторлору. Айтымдарында 7 жана 10 балдык система чет өлкөлөрдө кеңири колдонулуп келет. Мисалы, КМШ өлкөлөрүнүн Беларусь 2002 жылдан тарта 7 балдык система менен билим берип келет.
Біз 5 балдық баалоо шкаласын колдонобуз. Ал жерде бирди көп учурда коюлбайт. Ал журналдан тегеле көрбөйсүңөр. Экини деле айрым гана учурларда коет. Анткени мугалимдер анын жоопкерчилигине катышат да. Ошон үчүн журналдан көрсөңөр 3 эле балл, 3, 4, 5 деген эле балл коюлат да. Анан бул 3 эле балл көп учурда класстагы балдардын деңгээлин баалоодо кыйынчылык жаратат мугалимге. Мисалы бир бала жакшы жооп берди, бирок 5ке жетпей калды, ага деле 4 коет. Анан 3төн кичине өткөн балага деле 4 коет. Ошол бир эле 4 деген баллды алган эки баланын билиминин ортосундагы айырма биртөлө чоң болуп калат да. Ошон үчүн кичине жанагы шкаланын көп болгондугу бул баланын билимин баалаганга, тагыраак баалаганга жардам берет деп айтат элем. Мындан тышкары өлкөнүн билим берүү системасына дагы бир өзгөртүү сунушталып жатат. Адистер айыл жергесиндеги балдарга жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолорун жеңилдетилип түзүүнү сунушташууда. Айтымдарында шаар менен элет балдардын билим алууда мүмкүнчүлүгү бирдей эмес. Бирок жалпы республикалык тестирлөө мекемеси мында пикирге каршы. Себеби толуу региондордун окуучулары үчүн жеңилдетилген шарттар каралган. Шаарга караганда айылдан келген абитуриенттерге көбүрөөк орун берилет экен. У нас есть стандарт образования. Бизде тест алуу учурунда атайын эрежелер каралган жана алар мыйзам менен бекитилген. Ал эми мыйзам жана эрежелер бардыгы үчүн бирдей. Алар айыл же шаардын баласы деп тандалбайт. Айылда окугандар үчүн башка тест түзүү керек деген такыр туура эмес. Айылда акылдуу балдар бар, шаарда да акылдуу балдар бар. 5 кол тең эмес. Негизги тестте 150 суроо бар. Алардын көпчүлүгү логикалык. Мында эч кандай кыйынчылык деле жок. Ошондой эле айылдык балдардын билим деңгээли төмөнүрөөк деп айтуу болбойт. Тескерисинче айылдан күчтүү балдар келет. Коомчулук арасында дагы бир ача пикирди жараткан демилге окуу жылынын башталышын 1-сентябрдан 10-сентябрга жылдыруу. Буга демилгечилер күз айында талаа иштери башталып, окуу процессине таасирин тийгизет деп жүйө келтиришкен. Ошондой эле окуу процессин 10 күнгө кеч баштоо туризмди өнүктүрүүгө да оң таасир берет дешүүдө. Бирок айрым адистер билим берүү маселесин 10 күн чечпейт дешет. Айтымдарында билим берүү системасын баш аягынан тарта иретке келтирүү зарыл. Говорить о том, что будет завтра со школой, неизвестно. Хоть 7-бальная система. Отуруп алып 7 балдык системага өтөлү, окуу жылын 10 күнгө жылдыралы деген болбойт. Мындан эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Биз өзүбүздүн идеологиябызды иштеп чыгышыбыз керек. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынын артынан кууп жүрө берсек, жаңылышкан болобуз. Мектептерде болсо мугалимдердин саны жетишсиз. Аларды эч ким даярдабайт. Билим берүү министрлиги натыйжалуу иштебей жатат. Анан байкуш балдарды ары бери чайкайбыз. Учурда окуучулардын билим деңгээлин 7 балдык система менен баалоо сунушу талкууга чыгарылды. Аны колдогондор дагы, буга каршылар дагы жок эмес. Эгер сунуш колдоо тапса, мектеп окуучуларынын билимин баалоонун жаңы тартиби 3 жыл аралыгында ишке ашырылат экен. Кайыр Жайлообекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болсо дагы эрки чексиз адамдар. Ош областында майыптар арасында спорттук мелдеш болуп өттү. Анын катышуучулары кол күрөш, шахмат, шашки жана башка оюндардын бир нече түрү боюнча күч сынашты. Турнирге Ош, Баткен жана Жалал Абад областарынан 80ге жакын адам катышты. Уюштуруучулардын айтымында спорттук иш-чаранын негизги максаты ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды дал ушундай жол менен коомго аралашуусуна көмөктөшүү. Мындай ыкма мелдештин катышуучуларына дагы жагып, бул күч сынашуу аларды шыктандырганын билдиришти. Зиягүл Исмаилова 13 жашында жыгылып белин кокустатып алган. Көп жылдык дарылануу натыйжасын бербей баспай калган. Биринчи топтогу майып экенине карабастан чакан дүкөн иштетип соода сатык менен алектенип келет. Ал бүгүнкү спорттук мелдеште кол күрөш түрү боюнча аялдар арасында таймашка катышып, күч сынашып көрүүнү чечкен. Кол күрөш таймашына биринчи жолу катышып жатса да, атаандаштарынын баарын жеңип чыкты. Дүйнө жүзүндө албетте мүмкүнчүлүгү чектелген чемпиондорубуз аябай көп. Көрүп жүрөбүз. Бизде деле ошондой шарттар каралса, колдоолор болсо, биз деле ошондой жеңиштерге жетип катышып барып келмекпиз. Тилекке каршы биз Ошто көп деле катышып элекпиз, болгону деле көрүп элекпиз. Бүгүн мына Кара Сууга келип, Камилжан агайдын демилгеси менен катышып отурабыз. Ушундай нерселерди, ушундай спортко байланыштуу жарыштарды уюштуруп турса, биз сөзсүз катышмакпыз. Майыптар арасында спорттук мелдеш бүгүн Кара Суу районундагы мектептердин биринде өткөзүлдү. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар спорттун 5 түрү, атап айтканда кол күрөш, шашки, алкак айлантма, таш көтөрмө жана шахмат боюнча күч сынашты. Шахмат боюнча мелдеште көз азиз болгонуна карабастан Жамгырчы Абдыкалыков биринчиликти ээледи. Мен бул көзүм көрбөсө дагы шахматты
кадимкидей көз көргөндөр менен да ойной берем да. Азыр мына досканы сыйпалап, мына доскаларда мына атай биздин көз аждер үчүн доскада бул. Мына кара эмелер өйдө болуп турат, кара клеткалар. Ал эми мынандай кара фигура менен ак фигуранын айырмасы, мына жерде ак фигуранын мындай немеси болот, ямкасы болот. Актыкы сыйда болот. Ана мындай сайып туруп, жыгылбайт да, мындай сыйпалап ойной беребиз. Биз да өз күчүбүздү көрсөткүбүз келет деген аталыштагы спорттук мелдеш мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арасында өткөзүлдү. Мындай мелдешти өткөрүүнү Оштогу Сезим майыптар коомунун төрагасы, өзү да биринчи топтогу майып Камил Майнаев демилгелеп уюштурган. Өзбекстанга да барып келишти. Мына Коскок деп биздин Кашкачлыкта жүрүп атат да. Ушулар үчүн менин ошо көрсөткөн багыты менен Өзбекстанга мыйманчылыкка барып өздөрүнүн жеңиштерин алып келишти. Аларга да ийгилик каалайм. Биз эми күчкө топтолуп атабыз, Кудай кааласа мындай иш-чаралар токтобойт. Мен кайрылып кетким келип атат, бүтүн Кыргызстаныма ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды ушундай спортко алып, бизде ар дайым колдоп жүрүшүн каалап кетем. Мелдешке Ош, Баткен жана Жалал Абад областарынан жалпы 80ге жакын жаран катышып, мыктылары ардак грамоталарга ээ болушту. Уюштуруучулардын айтымында спорттук мелдеш быйыл 3-чү жолу өткөзүлүп жатыптыр. Демилгени каржылык жактан колдоочулар табылса, жыл сайын өткөрүп турууну каалайт электешет уюштуруучулар. Иш-чара катышуучулардын концерттик номерлери менен аяктады. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктар Чыңгыз Айтматов тууралуу көбүрөөк билүүсүнө көмөктөшүү зарыл. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев улуу жазуучунун 90 жылдыгын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйынында билдирди. Анын жүрүшүндө министрлер кабинетинин жетекчиси белгиленген иш-чараларды сапаттуу аткаруу зарылдыгын баса белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү маалымат беришти. Ошондой эле жыйында жазуучунун Кичи Бекени Талас областынын Шекер айылында Чыңгыз Ордо маданий комплексинин жакшыртылган концепциясын түзүү сынагынын жеңүүчүнүн долбоору сунушталды. Өкмөт башчысы финансы министрлигине тиешелүү буйрук даярдоо менен бул комплекстин курулушун республикалык бюджеттен каржыланган объекттер тизмесине киргизүүнү тапшырды. Ошондой эле кинематография департаментинин Саха республикасы менен биргеликте тартуусу пландалган жазуучунун деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт повести боюнча тасма тартууну тездетүү талабы айтылды. Ар бир үйгө жаратылыш газын жеткирүү менен бирге жалпы шаардын газ системасын коопсуз кылуу. Газпром Кыргызстан компаниясы алдына ушундай максаттарды коюуда. Бүгүн ишкана 2 багытта тең иштеп жатат. Чүй областын жана баш калааны газ менен камсыздоо менен кошо газ түтүктөрүн дагы реконструкциялоодо. Мисалы Бишкек шаарындагы Лермонтов жана Фрунзе көчөлөрүндө ремонт иштери жүрүүдө. Газпром Кыргызстан компаниясы өткөн жылы орто жана төмөн басымдагы жалпы узундугу 27 чакырым болгон түтүктөрдү алмаштырды. Бул жылы 30 чакырым жаңылтылмакчы. Жалпысынан эскирип колдонууга болбой калган 120 чакырым газ куурлары реконструкцияланат. Азырынча шаардыктарга бир аз ыңгайсыздыктар болушу мүмкүн. Бирок натыйжада калк газ менен туруктуу камсыз болуп, жоготуулар максималдуу кыскарат. Ар бир үйгө көгүл турат. Газпром Кыргызстан компаниясы 2-нчи жыл катарынан өзүнүн миссиясын так аткарууда. Жаңы газ түтүктөрүн тартуу менен газ инфраструктурасында өзүнүн мөөнөтүн өтөп, эскирип калгандарын реконструкциялап жатат. Азырынча монтаждоо бригадасы, ширетүүчүлөр жана башка адистер бир канча көчөдө иштешүүдө. 40 жыл мурда жаткырылып, дат баскан түтүктөр алмаштырылып, ордуна жогорку сапаттагы жаңы куурлар орнотулууда. Нами проводится очень большая работа. Биздин компания 40 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн. Орто жана төмөн басымдагы газ түтүктөрүн капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча абдан чоң жумуштарды жасап жатат. Биз өзүбүз үчүн кыска мөөнөттүү план койгонбуз. Абдан эскирген 100 чакырымдан ашуун түтүктү алмаштыруу керек. Албетте, оңдоо иштери айрым бир ыңгайсыздыктар менен коштолууда. Траншея казууда көптөгөн коммуникацияларга туш болобуз. Анткени биздин куурлардын жанынан суу түтүктөрү, канализация, электр линиялары дагы өтөт. Газпром Кыргызстан компаниясы бул иштерди тез арада, бирок жогорку сапатта бүткөрүүгө аракеттенип жатат. Ананда газ түтүктөрүн оңдоп түзөө үчүн бардык процесстер муниципалитет менен макулдашылып, Бишкекте болуп жаткан жол оңдоо иштери менен биргеликте жүргүзүлүүдө.
Бул Борбор каладагы Лермонтов көчөсү, Жибек жолу көчөсүнөн Фрунзе көчөсүнө чейин 1 чакырым 200 метр. Мындагы газ магистрали 44 жыл мурда жаткырылган. Uzunluğu 1 kilometre 200 metre, hazır 830 metrin bütüp kaldık. Diametre turbu 720 turba. Hazır 830 metre büttük, daha 370 metre kaldı da. Turbaların sapatları bu Gazprom bergen turbalar, bu sapatı zavodskoy, zavoddan gelgen, hazırkı standartka GOST'un barın жооп берет, ошону салып туруп варит этебиз. Варит эткенден кийин лабораториянын заключениесин чыгаргандан кийин анан кийин опрессовать этип воздух менен 6 атмосферага чейин анан тапшырып туруп уже кетебиз. Түтүктөрдү оңдоп түзөө иштери Фрунзе көчөсүндө да үзгүлтүксүз жүрүүдө. Экскаваторлор жерди казып, ширетүүчүлөр газ түтүктөрүнүн кошулган жерлерин жылчыксыз бириктирип, ширетип жатышат. Жумуштун көлөмү көп, бирок ага карабастан калк көп жашаган аймактарда иштер тынбай жүрүүдө. Жердеги местный население менен ишти алып барып жүрүп атабыз. Аларда туура кабыл алып атышат. Кээде может быть ортодогу суроолорду чогуу чечкенге аракет кылып атабыз. Алар дагы өз маалында биз аларды маалымат бергенбиз. Анан эми чогуу бир иш кылып жүрөбүз азыр. Буюрса ошол 10 күндөн кийин бүтөбүз деген оюбуз бар. Газпром Кыргызстан компаниясы өткөн жылы орто жана төмөн басымдагы 27 чакырым узундуктагы түтүктөрдү алмаштырды. Быйыл болсо бул көрсөткүч 30 чакырымга жетти. Жалпысынан эскирип колдонууга болбой калган 120 чакырымдык куурларды алмаштыруу пландалган. Компаниянын өкүлдөрү билдиргендей, бул кардарларга көгүлтүрөт жеткирүүдө коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле газдын жоготууларын 10%дан 9,5%га чейин кыскартуу максатында жасалып жатат. Аны менен бирге Газпром Кыргызстан калктуу аймактарды газ менен камсыздоону улантууда. Келерки жылы 30 000 кожолукка жаратылыш газын жеткирүү пландаштырылууда. Раха Жаныбекова, Лена Яковлева, Александр Симонов, НТС. Мына ушундай жаңылыктар бул сааттын чыгарылышын түздү. Ушул жана башка жаңылыктарды адаттагыдай эле НТС Чегиткежи сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.